Жаңы Алыш айылынын тургундары Анвар менен Жанара сүт иштетүү менен алектенишет. Өздөрүнүнкүнөн сырткары айылдагы жергиликтүү тургундардан да сүт сатып алышып, аны иштетип, каймак, айран, сүзмө кылып өткөрүшөт. Өздөрү гана эмес, айыл тургундарына да жумуш орундарын түзүп берип коюшкан. Учурда Анвар мырза сүт куюлуучу идиштерди жасап жаткан мезгили. Мунун үстүн кесип, жууп тазалап, дезинфекциялабыз дагы, сүт куябыз да, анан айран уютабыз. Ушунун ичинде айран уют. Ушунун ичинде. Анан бул айран болгондон кийин муну кайра башчыларга сүзмө кылып куябыз. Ошо балдар кылат да. Ошо. Булардын баарын өзүңүз эле колуңузга жасап турбайсызбы? Ооба, заманга жараша өзү сылайбыз. Сатып алсак кымбат, анан качество жок. Бач менен сынып калат. Мындай бир жактан чет мамлекеттен келген идиштер бышыгараак болот. Анан прочный болот. Жанара Өмүрова 8 баланы өстүрүп жаткан баатыр эне. Ушул балдарыбызды башкалардан кем кылбай өстүрөлү деп жолдошум экөөбүздүн аракетибиз күч. Маңдай тер менен тапкан эмгегибиздин акыбети кайтып жатат дейт баатыр эне. Болуп эле атат, иштеп эле келатабыз. Мына 8 баланы багып атабыз, ошентип иштеп. Экөөсү студент, калганы үйдө. Экөө кичинекей, калганы школдо. Ушу менен жашап келатабыз. Мал менен, ушу сүт менен 5-6 жылдын жүзү болду. Ушу менен иштеп келе жатканыбызга. Баатыр энени быйыл берди, документтерди тапшырып, документтер бүткөндөн кийин Чүйдүн губернатору, Чүйдүн ысык атадан беришти. Баатыр энени алдык, Кудай буйрса. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп тургандай эле бул жерде сүт салып келгенден кийин ушул жерде тартылып баштайт экен. Бул жагынан сүт, бул жагынан каймак чыгып аткан үчүн. Ал эми бул жерде 12 литрге чейин сүт батат экен. Ал эми 12 литрден 1 литрге чейинки тартылган каймак чыгат. Аны эмесе сиздер менен биргеликте мен ооз тийип көрөйүн. Алардын көпчүлүк убакыттары мына ушул жерде өтөт. Тапкан кирешелердин артынан үйлөрүнүн жанына дагы бир чоң үйдү тургузуп коюшкан. Өзүмдүн дагы 12 уюм бар. Ошо кредит алып, өкмөттүн 10% жеңилдик кредити менен мал алганбыз да. Ошо малды көбөйтүп, ушу сүттүн тартып переводко кылып. Анан тышкары элдин сүтүн сатып алабыз. Кичине базардын баасынан 20 так 2 сомго өйдөрөк кылып сатып алабыз. Элге да жакшы болсун деп, таза сүт берсин, жакшы болсун деп. Анан өз иштетебиз да, ошо базарга сатабыз. Только эме деп да, натуральный продукт кылып сатабыз да. Таза чистый деп. Кошумчасы жок. Анан эмеси жакшы да, качествосы жакшы. Жакшы сүт, айран, каймак чыгыш үчүн биринчиден малга жакшы жем керек. Ал эми мына ошол жемди алар сатып албастан дагы Анвар байке мына ушул жүгөрүнү өзү өстүрүп, кайрадан кышка камылга катары бул жака жыйнап баштаган экен. Биз дагы азыр бир аз да болсо жардам берели деп атабыз Анвар байкенин балдары менен. Каныбек, ата-энеңе жардам бересиңби? Күнүгө келип ушинтип жүгөр ачыйсыңбы? Кеде? Сага мындай кыйналбайсыңбы? Жүгөр арчып ата-энең урушпайбы? Сенин атың ким? Ким? Уулжан. Уулжан канчада? 3-тө болсо дагы мына ушинтип жардам берип жаткан учурубуз. Азыр буларды арчыгандан кийин каяка жыйнашыбыз керек? Тиягына салышыбыз керек, Андан кийин мешөктөргө салынат турбайбы, Адал акчадан куралган байлык жугумдуу болот. Эмгек менен гана адам өсөт. Өзгөчө айыл жергесинде ушинтип иш жасап жаткан адамдарды көрүп көз сүйүнөт. Айпер Адамкулова, Гүлчурок Казымкулов, Нью ТВ, Таң Маанай.